Саламатсыздарбы, бүгүн биз сүрөттү койгонду үйрөнөбүз. Ал үчүн биз Google Chrome'га киребиз дагы өзүбүзгө ылайык келген сүрөттү тандап алабыз. Мисалы мен Чыңгыз Айтматов деп эле жана темага жазганым боюнча эле Чыңгыз Айтматов боюнча сүрөттү издейм. Ал үчүн картинка деген басам дагы өзүмө ылайык келген сүрөттү бул жерден сохранить этсеңиздер да болот. Анан мен копировать этип эле коем азыр. Ноутбукка сохранить кылбай эле мен копировать этип эле вставканы басам. Сүрөттү бир рет басканда сол мышканын оң тарабын бассак копировать деген чыгат. Ошону Google слайдка барып вставка бөлүмүндөн картинканы тандайм дагы коем. Картинкамды каалаганда чоңойтуп аламын. Анан өзүмө ылайык кылып чоңойтуп алдым. Анан бул жакта эгер картинканын фону кереги жок болсо, удалить фон дегенди басасыздар дагы. Анан ошону биз жоюп алабыз. Мисалы оставить деп атам. Оставить деген плюс белгисин басып койдум дагы. Ошо мен кайсы мага керек экенин мен белгилеп бирден чыгышым керек. Эми удалить деген басам дагы, могул жакта тепкичтердин мага кереги жок. Мен ошону удалить кылуу үчүн белгилейм. Кээде ушундай болуп калат, бирок кээде эгерде бул түз окшош болгон үчүн ушундай да окшойт. Түстөрү башка болсо өзү эле дароо таап фонун алып берет. Кайра мына колун, костюмун, китепти, шымды алып калам. Эми четин эле мышка менен четин басып койсом, ошентип фону алынып калат. Бул өтө ыңгайлуу. Эми темасын Чыңгыз Айтматов деп жазып коем. PowerPoint'ко кыргыз тилин орнотуп алсаңыздар жакшы. Негизи ноутбукка бардык тарабынан сайтка дагы бардыгына кете берет. Бул жактан форматты басып А деген жерден өзүмө каалагандай кылып оңдоп алам. Түсүн өзгөртөмүн. Чоңойтом. Форматка кирем дагы. Эми четин ак кылып коем. Ушинтип өзүмө чоңойтуп ылайыктап алам. Эми дагы бир сүрөттү дагы көрсөтүп көрөлү. Бул жактан сүрөттү алсак, кез келген ошол сүрөттү эле алайын, копировать этем. Ноутбукка сактаганда ноутбуктун памятин алат да, ошон үчүн мен копировать этип койгонду жактырам. Копировать этип алдым, сүрөтүмдү чоңойтуп алдым. Удалить фон кылып, фонун удалить этсем болот. Буну да жогорудай кылып, сактап калган месталарды мен өзүм выделить этем. Выделить этип атам сактап кала тургандарды. Баш жагын, чачтарын. Ушундай кылып алып удалить фон кылсаңыздар болот. Азыр мен бул кичине жакшы болбой калды дагы. Аракет кылыш керек. Исходный эме кылып койдум. Эми бул жактан цветин өзгөртсөңөр болот. Кез келген сүрөттүн баарын кызыл, көк, жашыл ар кандай кылып, же өзүнүн вариантында кылса да болот. Өңүн түсүн өзгөртсөңүздөр. Эгерде бул фигура болсо, анда ошентип өзгөртүп алсаңыздар, андан соң эми бул сүрөттүн ар кандай эмеси, кандай боло турганын, анын расположениясы тоголок, формасы дагы берилет. Мисалы тоголок, квадрат, четинде кара, четинде ак, ар кандайын тандап алсаңыздар болот.
Анан абрезит деген бар. Абрезит менен сиздер кереги жок нерсесин кесип саласыздар. Ушундай форматта сүрөттөрдү койсоңуздар болот. Мисалы Айтматовдун берки жагын сүрөтүн койсок, абрезкада кесип салат. Кереги жок жерден кесип алсаңыздар болот. Өзүңүзгө мисалы чоң сүрөттүн ичинен бир эле объект керек болсо, ошону кесип аласыздар. Границасын белгилеп койсоңор болот. Тең түшүрсөңөр болот. Кандай форматта жайгашканын тандасаңар болот рельефтерин. Биякта функция өтө көп сүрөткө. Перемести вперед, перемести назад кылсаңыздар болот. Эгерде жанында текст болсо назад кылып, биякта макет рисунка дегенди да колдонсоңуздар болот. Ал дагы өтө сонун. Жанына сөздөр менен жазсаңыздар болот.